Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай: "Аль мар'у аля дини халили фальянзур ахадукум ман юхалил." Адам баласы досунун дининде болот, ошондуктан силер карагыла ким менен жүрүп атканыңар дейт. Кыргызда баягы сөз айтат го, сыныктан башканын баары жугат деп. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Жакшы менен жүрсөң жетесиң мураска, жаман менен жүрсөң каласың уятка деген ушул баары бекер айтылган эмес туугандар. Адам баласынын жашоосунда жора жолдош, жакын адамдар, саналаштар, сырдаштар, отургандар, жакындар баардыгы таасири чоң адамдын. Адам жашоосунун өзгөрүүсүнө, же бактылуу болушуна, же бактысыз болушуна. Кыямат кайымда дагы Куранда Фуркан сүрөсүнүн 27-аятында айтат: "Эгер жаман адамдар менен адам жүрүп кала турган болсо, өкүнүч болот кыямат күндө. Жана жакшы адамдар менен жүрүп кала турган болсо, кыямат күндө дагы эң чоң бир жеңишке жетүүнүн, ийгиликке жетүүнүн, Аллахтын ыраазына жетип калуунун дагы бирден бир чоң себептери жакшы адамдар менен жүрүү." Фуркан сүрөсүнүн 27-аятында Алла Таала айтат: "Ва яума яудду золиму аля ядайхи якулу я лайтани иттахадту ма расули сабила." Ал күнү дейт, залымдар, Аллахты тааныбай бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар колдорун, манжаларын тиштеп аттаганат. Бул дүйнөдө пайгамбарды бир жол кармап тутуп алсам болмок, пайгамбарды ээрчип калсам болмок, ошонун жолун ээрчип деп өкүнүп атат. Эң биринчи өкүнгөн эмне экен? Пайгамбарды ээрчибей койгону. Я лайтани, бул я лайтани башын мыкчып алып туруп кармап шорум курсун деп өкүнөт го адам. Ошентип өкүнөт дейт. Аттиң ай, Аллахтын элчисин ээрчип калбай, ошонун жолун тутуп калбай деп. Экинчи өкүнгөнүн караңыздар. Эмне деп өкүнөт экен? Я вайлата лайтани лам аттахид фулана халила. Шорум курсун ай, шорум курсун. Баланчаны дос кылбай эле койсом болмок экен деп адам өкүнүп атат. Пайгамбарды ээрчибей койгондон кийинки эле өкүнгөнүм эмне экен? Баланчаны мени жакын тутпай эле койсом болмок экен ошону деп. Эмнеге? Лакад адаллани ани зикри ба'да из жаани ва кана шайтону лил инсани хазула. Себеби ал мени мага келген зикирден, мындай Курандан, хидаяттан, Аллах Тааламдын жолунан тосчу адаштырып салды. Шайтан инсанды жардамсыз таштап коет турбайбы деп. Жин шайтандар бар, бул дүйнөдө адамды азгыра турган, жана адам шайтандар бар. Мына ушул адам шайтан адамдын жакын жүргөндөрү. Мына бул дүйнөдөн жакшылыктан тосуп салат. Бул нерсе мына жашоодо эле практикада канча көрүп келебиз. Бузулуп кетишине дагы, кандай бир зыяндарга учурашына дагы, жаман болуп кетишине дагы, түрмөгө түшүп калышына дагы, оорлук болушуна дагы, эми айтып отурсаң, ошол адамдын жашоодо туура эмес жакка, багытка өзгөрүп кеткени, бузулуп кеткенине бирден бир чоң себеп ушу жакын адамдар, жанында жүргөндөрү. Ошон үчүн жакшы адамдар менен жүрүйлү. Жакшы адамдар менен отуралы. Жаман адамдардын бир жаман жери, Аллах сактасын, кутулбайт экенсиң да булардан. Өлсөң да кутулбайсың да булардан. Эмнеге? Себеби ушулар менен жаман иште шериктеш болуп туура эмес иштерди кылып алгасың, ошону менен өлсө да адам кабырга келе берет, ошонун туура эмес иштеги күнөө иштер. Бул дүйнөдө калып калган, ошондой туура эмес ишти дагы бир адамдар кылып жүргөн болсо, ошонун күнөөсү токтобостон кабырына келе берет. Качан ушул жаман иш токтомойчу, биякта түзүп кеткен жаман иштердин күнөөсү бара берет. Адам жаман өлүм менен ыймансыз өтүп кетүү коркунучу бар. Эгерде ошондой адамдардан арылып, алыстап жакшы адамдарга кошулбай жүрө бере турган болсо, оозуна келбей, жаман өлүм менен, капырчылык менен өтүп кетүү коркунучу бар. Бул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда да болгон. Ошол эле Аби Толиб, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси, кандай динге жардам берди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишенген, чыныгы пайгамбар экенине, болгон ошо коомундагы адамдардын сөзүнөн ата бабамдын динимди таштап салдым деп айтат, өзүмдүн неберемдин динимди ээрчип кетти деп айтат, баланча эмне дейт, түгүнчө эмне дейт, Курайш эли эмне дейт деп, ошондой курнамыз эл эмне дейт деп жүрдү. Жаны чыгар алдында да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, абаке, ла иляха илlalloh айтып коюңузчу, мен сизге кыямат кайымда талааңызды талашайын деді. Абакеси капыр болуп өтүп кетти. Бирок ошол кимдер себептесе, жаны чыгар алдында башында Абу Жахил менен Абдулла ибн Умайя деген капырлардын башчылары турган, шериктештер, жакын деген адамдар. Кандай таасирин берди? Эй, сен не, атакеңдин, өзүңдүн ата бабаңдын дининен баш тартасыңбы деп бир сөз менен айтып койду. Аларды бир карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир карап өтүп кетти, келмени айта албай. Болбосо бул киши эмне деген? Абу Толиб кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде байлыгын сарптап, Меккенин мушриктеринин зыяндарынан коргоп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылыктарда бирге болгон, ичинде ишенген, бирок ошол ыйманын сыртка чыгарылган эмес. Мына өлөр алдында дагы ушу келме менен өтүп кетпестен достору келип, жаны чыкканча азгырып туруп алды да. Өзүнүн белгилүү сөзү бар. Валакад алимту би анна дина Мухаммадин мин хайри адьяни бария динан. Мен билдим Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дини бул эң жакшы дин, адамдарга берилген.
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا деген белгилүү сөз бар. Мына алдындардың баары айтып кетет. Эгерде ушул коомдагы жемелөө сөздөр болбогондо, мага сөгүш болбогондо ушундай эскертүү. Жана коомду айтпадыкпы ошо жолу. Мусулман болгондон кийин ага жордолоштор, мушриктер, Меккенин башчылары, давление ушундай нерселер болбогондо мен бул динди ачык эле кабыл кылмакмын деген. Ушундай белгилүү сөз бар. Ошон үчүн коркуш керек, жаман өлүм менен өлүп кетүүдөн. Ошол эле жакшы адамдар менен жүрүүдө адам оңолуп, тоо кылып, жакшы өлүм менен өлүп кетишке чоң мүмкүнчүлүк. Бого окуя өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы хадистерде келет го, бул сох хадистердин биринде. Белгилүү окуя. 99 адамды өлтүргөн адам. Анан 100-чүгө барып айтат да, мен мага тоо барбы? Ушунча адам өлтүрдүм дегенде сага тоо жок дегенде 100 кылып анда башын алып салат. Анан башка бир илимдүү адамга барат. Илимдүү адам барганда, сени менен Аллахтын ортосунда ким тоссун тообону деп илимдүү адамдар. Көрүнүздөр, ушуну сураганда да илимдүү адамдардан сураш керек. Туура эмес адамдардан, илим жок адамдардан сурап алган болсок, өзүбүздү да курутабыз. Илим жок адамды да курутабыз. Илимдүү адам мага багыт берди, жер котор деди. Бул чөйрө жаман деди. Жакшы жерге бар деди. Мына ошол жарым жолдон барып өлүп, бул белгилүү. Кыскасы, ал адам тоо кылып, жер которуп, жакшы чөйрөгө барат, өлүп, адам бейишке кирген. Мына ушул жерден да алымдар айтат, жаман адамдардын таасиринен ошол жерден алыс болуу, жакшы чөйрөгө кетүү, жакшы адамдар менен жүрүү, жакшы адамдар менен отуруу, ыймандуу адамдар менен, сойлих адамдар менен отуруу биргеликте. Ибн Кайым рахимахулла айтат, адамдын жашоосун өзгөртөт. Күмөндө жүрсөң, якинге чыгарат сени. Оминар рия илел ихлас. Рия кылып жүргөн болсоң, ихласка чыгарат. Оминал гофла иле зикр. Капилетте, кайдыгерликте жүрсөң, зикирге чыгарат сени, Аллахты эстөөгө. Оминар рогба фид дунья иля рогбатин, иля рогбати фил ахира. Дүйнөгө малынып, башыңды дүйнөгө салып, кул болуп жүргөн жериңен сен акыретти таанытат сага. Акырет болгон каалооңду ойготот. Жакшы адамдар менен жүрүү. Оминал кибр иля таваду. Боюн көтөрүп, керсейип жүргөн болсоң, өзүңдү тааныбай, кичипейил кылат сени. Омин суин ния иля насиха. Жаман ниетте жүргөн болсоң, жакшы ниетте болосуң. Жакшы ойдо болуп каласың. Игататул лахфан деген китебинде келген. Бул деген сөз эмне десе, жакшы адамдар менен отуруу, жакшы адамдар менен жүрүү, жакшы адамдардын кебин угуу, сөзүн угуу адамдын жашоосун өзгөртөт. Өзгөрөт адам баласы. Мына азыр айрымдар көп жазат го ошентип, жалкоомун, өзүмдү өзүм башкара албай атам, убактымды өлтүрүп атам, эч нерсе көңүлүм тартпайт деп. Өкүнүчтүү да, карап сурап көрсөң эле, ошол Facebook'та отурат экен, Instagram'да отурат экен, сот тармактарга башын байлап алган да, ушак нерселерди окуйт. Анан кантип өзгөрсүн ал адам? Адамдын жүрөгү айнектей да, назик болот. Жанагындай ак пахтадай болот. Эмнени көрө берсе, эмнени угу берсе, ошол нерсе. Пахтаны сүткө салып туруп сыксаң сүт чыгат, сууга салып туруп сыксаң суу чыгат, ылай сууга салып туруп сыксаң ылай суу чыгат. Адам жүрөгү ушундай. Эмнени угу берсең, ошол нерсе денеңе чыгат. Жакшыны уксаң, жакшы болосуң, жаманды уксаң, жаман болосуң. Таасири берет адамга, бербей койбойт. Ошон үчүн айттык го жогоруда, сыныктан башканын баары жугат деп. Анан ошондой адашышат экен да, баягы жакшы дос десе эле баягы живой көрүп отуруш, мындай деп. Жок, адам кыямат кайымда жана аттиң ай мени адаштырып салды, ошолордон алыс болбой деген алымдар айтат бүгүнкү күндө. Дос деген, сен менен жакын жүргөн адам, отурган адам бул обязательно живой адам эмес. Сен эмне менен алек болсоң, ошол дагы сен менен шериктеш, ошол дагы сен менен отурган, саналашкан адам болуп калат. Кээ бир адамдын может Facebook'унда 1000 адам бар болушу мүмкүн, 5000 адам бар болушу мүмкүн. Ар бирөөнү барактап, эмне жазып атат, эмне деп атат, ушактарын окуп, комментарий берип, канча өмүрүн, убактын жоготуп атат. Айырмасы кайсы? Башка адамдарга деле барса, ошол отуруп убактын коротмок. Бүгүнкү күндө мурункундай эмес, мурунда бир аз кыйыныраак болгон, башка адамдардын барып отурушка да убакыт жумшап, басып барып, анын да убактын сурап, жок болуп калса кайра кайтып келип. Азыр эч бир адам үйүңө чакырбай деле, барбай деле бир комната бекинип отуруп алып, телефонун ачып алып, каалаган адам менен жазышып, каалаган адамдардын профилдерин карап коюп, интернеттен башыңды чыкпай туруш мүмкүн. Бул дагы ошол жаман мажлис. Өмүрүн өлтүрүп атат, убактын өлтүрүп атат, кайдыгерликке алып келип атат, жалкоолукка алып келип атат. Канча деген жакшы иштерден кургалып атат, же акыретине пайда жок, же дүйнөсүнө пайда жок, же балдарын менен сүйлөшө албаса, кечкеге телефонду карап отурса, эмне жакшылык болсун бул? Мындан да өткөн жаман отуруш барбы? Ошон үчүн ушул сен так билип алыш керек. Кээ бирөө үчүн адашат экен да, досту деп бир кафеге барып, чай ичип, анан бирөө менен барып отуруп туура, ал да убакытты өлтүрөт, туура эмес болсо. Бирок бүгүнкү күндө бизде адамдарды азгырып аткан нерсе, мурунку учурлардагы айтылганда, бүгүнкү күндө мен ушул шейхтерден угушум боюнча ушу интернет, сот тармак эмнеге алек болуп кала турган болсоң, ошол нерсе сенин досуң, ошол нерсе сенин отурукташканың, убактыңды, өмүрүңдү жеген, бактысыз кылганың. Түндө уйкудан калат, түнү менен телефондо тигиш, анан эртең менен багымдатка тура албайт, тахажжудту айтып эле коелу.
Анан не десе, ушу намаз окуп калбай атам, эртең менен тура албай атам деп. Жакшы адамдар менен жүрүүдө кыямат кайымда алардын шапаатына илим калуу мүмкүнчүлүгү бар. Субханалла. Аллахтын уруксаты менен, буйругу менен. Алла Тааламдын жакшылыгы менен, мээрими ырайымы менен ушундай мүмкүнчүлүк берген бизге. Жакшы адамдар менен жанаш, жаман адамдан адаш деп кыргызда айткендей, жетесиң мураска, жаман менен жүрсөң каласың уятка. Мына мурас да ошол. Жакшы адамдар менен жүрсөң, кыямат кайымда солих адамдар дагы жакындарын издейт. Аллахтан дуа кылып суранат алар да. Эми узун хадистер келген, мен кыскартып айтып атам. Эшикке киргенде аларда баланча, түгүнчө деген адамды билчиме эле бул дүйнөдө. О Аллахым, кайда алар деп. Хасанул Басри рахимахуллахнын сөзү бар. Истакфиру минал астиқаил муъминин. Момун дос адамдарды көбөйткүлө. Фа иннар роджула минхум яшфау фи қарибихи ва садиқа. Момун адам шапаат кылат жакынына дейт. Жакынына, досуна шапаат кылат. Куранда аят бар. Фама лана мин шафиин деп. Тозокко түшүп калган адамдардын сөзү. Бизге шапаатчылар жок эч кандай дейт. Вала садиқин хамим. Жакын дос да жок турбайбы дейт. Көрдүңүзбү? Шапаатчылар да жок бизге. Жакын дос да жок турбайбы? Себеби капыр адам капыр менен жүрөт, бузук адам бузук менен жүрөт, момун адам момун менен жүрөт. Жакын адамдар менен, жакшы адамдар менен жүрбөсөк, бешинчиси пайдасы шапаатка түшүп калууга. Жакшылар менен жүрсөк көп өзгөрүү болот. Эгер ошондой солих, жакшы адамдарды көрүп, сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, чет өлкөдө жүрөт, бирөө алыс жакта жүрөт, мен кайдан табам андай адамдар менен, кантип отура алам алар менен, менин мүмкүнчүлүгүм жокко дегендерге багыт. Мына Аллах Тааламдын ырайымы менен бизге жеңилдетип койду. Кандай десе, о жакшы адамдарды жакшы көрүү, ошолордун өмүр баяндарын окуу, алар менен таанышуу. Каякта таанышасың бүгүнкү күндө? Интернеттен колуң бош болсо, ушактан башыбыз чыкпаса, бири-бирибизди жамандап, ызылдап жүрсөк, сахабалардын, табииндердин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, улуу аалымдардын өмүр баянын окуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, аль-мар ума ман ахабба деп. Адам кимди жакшы көргөн болсо, ошолор менен болот. Алар менен денең бир болбосо да жүрөгүң бир. Жүрөгүң жакын аларга. Өтүп кеткен адамдар деле болсун. Ошолордун өмүр баянын окуп, өрнөк алып, айбарат алып жашоосунан. Чоң алым Ибн Мубарак ушул адатынан мечитте намаз окуса эле, намаз бүтөр менен шашып үйүнө каччу экен. Ушу мечиттеги адамдар отуруп алып, кээ бир ушакчылар мечиттен чыгып деле сүйлөй бериши экен. Алар да айтыш экен да, сурап bir күн таң калыптыр Ибн Мубарак. Эй Мубарак, ида анта соллейта лам таджлис маана. Эмне биз менен отурбайсың да, чер жазып, сүйлөшүп отурбайсың дегенде, мен эмнеге отурам силер менен дейт да. Аджлису ма ас-сахаба ва табиин анзуру фи кутубихим ва атарихим. Мен сахабаларды, табииндерди карайм, алардан китептердин окуйм, өмүр баянын, асарларын окуйм. Фама аснау маакум. Мен силер менен эмне кылам мен дейт. Антум тагтабунан нас. Силер ушак кылып атасыңар адамдарды. Ушак кылып атасыңар силер дейт. Мына бүгүнкү күндө ушактар сот тармакта туруп алып, такталбаган эле бир азыр сайттар бар, акча табашат, заказ аткарышат, бирөө жамандап бер деп акча алат да ошону жамандайт, токуйт, такталбаган нерсе жана бирөө поделиться кылат, анан ага комментарий жазат. Мына ошентип ушактап коюп, бирөөлөргө деп кыйналган, күндүн суугунда дарат алып, мечитке барып, намаз окуп, ар кандай кылган сооп иштердин үстүп бирөөнү жылуу үйдө отуруп алып, сообузду берип, күнөөбүздү өзүбүзгө жыйнап отурабыз. Ушу акылга жетеби? Далилдеп бере албайбыз. Ал нерсе чын болсо да кантип элге жарыя кылып, жалган айтып, жалган болсо доомат кылып, чын болсо ушак айтып, андай болбойт. Ошон үчүн мурунку алымдар айткан, эгерде сен бирөөнү ушактайм десең, анда ата энеңди ушакта деген. Эмнеге десе, ошол соопту башка бир тааныбаган, сага жакыны болбогон адамга бергенден көрө ата энең алсын сен соогуң. Себеби деген адамды ушактаганда соогуң кайтарып, анын күнөөсүн аласың, сен соогуң бересиң. Ушак андагы кемчиликтерди айтуу, ага жакпаган нерселерди айтуу. Солих адамдар менен, жакшы адамдар менен жүрүүдө даражаң көтөрүлүп, Аллах Таалам алдында жөн эле жакшы адам эмес, даражалуу адамга болуп калышка мүмкүнчүлүк бар. Бул окуяга Кахф сүрөнү окуганда көрөсүздөр 18 аятка бир көз чаптырып караңыздар. Мындай дейт: "Ва тахсабухум айқаду ва хум руқуд." Аларга сен караганыңда дейт, сен аларды ойго деп ойлойсуң дейт. Чынында алар уйкуда, уктап жатат. Бул жана үңкүрөлөрүн айтып атат Аллах Таалам Кахф сүрөсүндө. 300 жыл уктап жаткан Аллах Тааламдын кудурети менен. Бул окуяны билесиздер, ошо жаштар жеринен качып, ал жерге ибадат кыла албай, булардын башын ширкке салайын дегенде качып кеткен топ жаш балдар. Ва нуқаллибухум затал ямини ва затал шимал ва калбухум баситун зираайхи бил васит лау иттала'та алейхим лаваллайта минхум фирара ва ламули'та минхум ру'ба дейт. Алла Таалам айтып атат. Назар кылыңыздар, не дейт? Чынында алар уйкуда дейт. Биз аларды оң, сол жамбаштарын одарып турабыз дейт. Ошентип одарылып турат экен. 300 жыл бою элестетиңиздер. Алдымдар айтат, ушу денелери бир жака неме болуп кетпесин деп Алла Таалам
ошентип оодарып турган буларды. Эми караңыздар берде биздин айта турган маселе эмне берди? Алардын ити дейт, ит да болгон да ошонун биринде. Алардын ити болсо тирүү сыяктуу. Ошо ит токтоп калган. Тирүү сыяктуу бутун астына, аст тарапка сунган бойдон жатат да. Ит дагы ошо 300 жыл ушулар менен. Эгер аларга карасаң, жүрөктөрүң жүрөгүң дейт, кооптонуп артыңа качасың дейт. Ошол мындай сөйлөкөттү, ошол көрүнүштү көргөн болсо, ошондо үңкүрдө 300 жыл жаткан адамдар качып кетмегилең дейт. Бул жерде тафсиринде Куртуби деген муфассир эмне дейт? Караңыздар. إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه درجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين дейт. Аллаху акбар. Субханалла, имам Куртуби айтып атат. Эгер ит ушундай даражалуу адамдар менен, оулия, жакшы адамдар менен аралашып, ошолор менен ошол жерде болуп калышы, ээрчип кетиши, ошолор менен бирге болуп калышын Аллах Таалам Куранда эскерип атат, итти эскерип атат. Иттин даражасын көтөрүп эскерип атат, ошол иттин ошолор менен болуп калгандыгына. Эми сен ойлонуп көрчү, сен момунсуң, Аллахты жалгыз тааныган адамсың. Жакшы адамдарга, аулияларга, солих адамдарга чогулуп, ошолорду жакшы көрүп жүргөн болсоң кандай болосуң дейт. Бал фи хадиhi таслия ва унс лил муъминин. Ошон үчүн күнөөң болсо дагы, кандай адам болсоң да өзүңдү артка тартпагын. Сенде мүмкүнчүлүк бар. Аллах Таалам ушундай адамдарды стимул берип атат. Ит ушундай даражага жетип атканда, ит аты ушул иттин кыямат күнгө чейин Куранда эскерилип калды. Ушундай жакшы адам жүр. Эмне итче да жокпузбу биз? Жок деген биз да жакшы көрөйлү ушундай солих адамдарды. Жаман көрбөйлү, ушактабайлы. Жаман адамдардын таасирлеринен жүрөктө дат басат да. Ошол датты жакшы адамдар менен жүргөндө ошол нурданат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, силердин ыйманыңар кадимки кийим эскиргендей, кийим кирдегендей кирдейт дейт. Ошон үчүн ыйманыңарды жаңылагыла деген. Ыйманыңарды жаңылагыла деген. Муаз ибн Жабал деген улуу сахаба алым сөзү бар. Сахабага айтып, "Иджлис бина нуъмин саад." Кел отур. Бир саат болсо дагы Аллахты эскерип ыймандашалы деп. Фатхул Бариде келет ушу. Сохих Бухаринин шархында Ибн Ражабтын китебинде. Ибн Ражабтын сөзү. Ушул жакшы адамдар менен отуруу, ыймандашуу, ыйманды жаңылайт, ыйманды көтөрөйт, ыймандагы даттарды кетирет. Мунун артынан эмне келет? Мунун артынан ошондой баян, дават, Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин укканда жүрөгүңүздө ыйман көтөрүлүп, ыймандан рахат алып баштайсыз. Ал эми жаман адамдар менен жүрө берген болсоңуз, аят, хадис, Аллахтын сөздөрүн укканда аллергияңыз келип, жиниңиз келип, жакпайт андай сөздөр. Себеби бул адамдарга жаман адамдар менен жүрө берип, жана алкаш деле адам арак ичип жүрө берсе, арак ичмейинче бир ордунда турбайт калат го, ууланып калат денеси. Ага арак эле көрүнөт көзүнөн. Мына ошондой эле жашоо жаман адам менен жүргөндө ошолор менен жүргүң келип калат. Ошолордун сөзүнөн гана рахат алып каласың. Бирок чындыгынан жүрөгү карайып кеткен, дат басып кеткен. Ошондой жаман бузук иштерди каалап баштайт. Жакшы сөздөр жакпай баштайт. Жакшы адамдар менен отурууда жок эле дегенде күнөөдөн алыс болобуз. Алдында айтат, жок эле дегенде адам күнөөдөн алыс болобуз. Шейх Аллама Абдурахман Ас-Саади сөзү бар. Абу акаллу ма тастафидуху минал жалиси салих ва хия фаида ла юстахану биха ан такуффа бисабабихи ани сайат вал мааси. Эң жөнөкөй эле пайда дегенде жакшы адам менен отурууда күнөөдөн, күнөө иштерден, бузук иштерден адам алыс болот. Мына ошондой нерселерден оолак болот адам. Ушул эле пайда болгондо кандай деп айтат? Лаула ястафид муслимин ахи салих илля анна жулусаху мааху ямна минал вуку'ил мааси лакана хайран катиран. Ушул жакшы адам менен отуруп калууда күнөө иштен, бузук иштен эле сак болуп калса, ушул өзү эле канча жакшылык дейт. Мына ушундай баянды эле угуп калып, бирөө отурушу мүмкүн, клип угат, бирөө музыка угат, бирөө дагы ушакты окуп атат, бирөө ушакты жазып атат, жарым саат убакыт кетип калып атпайбы? Канча күнөөнү топтоп, канча сообун берип атат. Бир адам Куран окуса, хадис укса, бир сөздөн пайда алып калсаң деле, бир сөз адам жашоосун өзгөртүп коюшу мүмкүн. Бир эле сөз. Ошон үчүн жакшы иштерден артта калбаш керек. Мындай жөнөкөй, жеңил карабаш керек. Каякта жакшылык болсо умтулуш керек. Жамандыктан алыстап, оолак боло бериш керек. Жакшы адамдар менен жүрүүдө лечение бул пайдада, албетте лечение, пайда, илач деп коет. Адам шипа, дары десе эле материал жактан эмес, адам жан дүйнөсү да ооруйт. Ошон үчүн кээде аяттардан, намаздан, зикирден, мечитке баргыз келбейт, ушундай ооруп жүрөк тартпайт. Музыка укса эс алып кандай болуп, жаман адамдар, жаман окуяларды уккузу келет, көргүзү келет, жүрөк оору да. Жакшы адамдар менен жүрүүдө ушундай оорулардан арылууга себеп болот. Йемендеги чоң алым Мукбил ибн Вади бир жакшы сөзү бар. Неме дейт? Ал-маши ма ахли сунна вал жулус маахум
бихамдиллахи ю'табару яляжан мин кафир минал амрат дейт. Ахли сүнна адамдар менен, жакшы адамдар менен отуруу, Аллахтын жардам менен, ошолор менен отуруу жүрүү көп оорулардан арылууга, дарыланууга, ошол оорулардан сакаюуга себеп болот деп айтат. Ушундай туугандар, момун адамдар менен, жакшы адамдар менен жүрүү кандай пайдалуу. Бул нерселерди биздин ата бабаларыбыз деле ушу сезип, көрүп, жашоосун тажрыйбада айтып кеткен го. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деп, баягы душмандан бир сактан, жаман достон миң сактан деп, казанга жакын жүрсөң көсү жугат, ууруга жакын жүрсөң чуусу жугат. Ушул сөздөрдүн баардыгы жөн айтылган эмес. Ушул бүттү ушул аят хадистерге төп келет. Акмак достон акылдуу душман артык деп, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген ушул да. Жана жамандын кесепети акыретте да токтобойт экен, бул дүйнөдө да жүрөт. Жаманга жүрсөң кесепети бар, жакшы менен жүрсөң шарапаты бар. Жакшыга жанаш, жамандан адаш, ушунун бүттүгү мыкты сөздөр. Адамдын жүрөгү өтө бат таасир алуучу. Кээ бир алдымдар айтат, ушул айнек сыяктуу деп. Айнек сыяктуу, пахта сыяктуу деп. Айнекти катырып койсоң сынып кетет. Адам жүрөгү ушундай назик. Жаман адамдар менен отуруудагы таасири кайдыгерликти алып келет жана жүрөктү бузат экен. Кайдыгерлик деген эмне десе, кайдыгерлик деген бул жашооңдогу максатыңды жоготуп баштайсың. Акыретке умтулбай каласың. Күнөөлөрдү жеңил карап каласың. Жакшылык иштерге бет албай каласың. Жаман иштерди жаман көрбөй каласың. Жакшыны жаман көрүп, жаманды жакшы көрүп калгандар бар, Алла сактасын. Ак менен караны айырмалабай каласың. Бир жер бетинде басып жүргөн эки бутту пайдасы жок бир надан адам болуп калат, Алла сактасын. Кайдыгерлик келсе, жүрөк бузулса, Фудайл ибн Аят рахмахулла айтат: "Оман кана маджлисуху минал маал масакин нафааху". Ким жөнөкөй адамдар менен отурган болсо, пайда алат, пайда берет ага. "Ва ияка ан таджлиса ма'a ман юфсиду алейка қалбак". Сен ушундай адамдар менен отурбагын, ал сенин жүрөгүңдү бузат. Жүрөгүңдү бузган адам менен отурбагын. Ким десе, "Вала таджлис ма'a сахиби хава", динди өзгөрткөн, дин менен ойногон адамдар менен отурба. "Фа инни ахоф алейка макталлах". Мен коркомун Аллахтын сага кары түшүп кетпесин деп. Тобо кылайлы, жакшы адамдар менен жүрөйлү, жашообузду өзгөртөйлү. Аун ин Абдулла деген жаңылбасам табииндерден бул чоң алым сөзү бар. Qalbu taibi manzilati zujaja yu'athiru fiha jami'a ma asabaha. Тобо кылган адамдын жүрөгү ушундай бир назик айнектей болот. Бардык нерсеге таасир берет. Falmau'ida ila qulubihim sari'a. Ушундай айтылган дават, жакшы сөздөр таасир бат берет аларга. Жүрөгүнө тез жетет. Wahum ila riqqa aqrab. Алар ушундай жумшактыкка жакын болот. Ошон үчүн фадаул кулуба биттауба, жүрөгүңөрдү тобо менен дарылагыла. Фарубба таибин даатху таубату илал жанна хатта ауфадатху алейха. Канча деген тобо кылган адамдардын тобосу мына ошонун артынан бейишке кирди, бейишке жете эледи ушул нерсе. Ошон үчүн тобо кылган адамдар менен көп отургула. Важалисут тавабин. Эмнеге? Фа инна рахматаллахи илат тавабин aqrab. Себеби Аллахтын ырайымы, мээрими тобо кылгандарга жакын. Бул деген сөз жамандыктан айрылган, жакшылыкка жолго багыт алган жүргөн адамдар менен отургула, ошол менен маектешкиле, ыймандашкыла, эскеришкиле, бүт ушул нерсе биз үчүн пайда болот. Ал эми жаман адамдар менен отурсаң тек гана маанайың чөгөт, ыйманың түшөт, пайда алып келбейсиң деген сөз.